Жалал Абад облусу боюнча коопсуз шаар 2 долбоорунун алкагында камералар толук орнотула элек. План боюнча 48 жерге камера орнотулмак. Бирок ушул күнгө чейин 33 жерге орнотулган. Деген менен учурда коопсуз шаар долбоорунун алкагындагы иштер токтотулуп, качан ишке киргизилери белгисиз бойдон калууда. 2021-жылы камераларды орнотуу боюнча иш-чаралар жүргөн. Ошол орнотулган боюнча жүргөн иш боюнча азыркы убакта эч кандай маалымат жок. Орнотулган камералар токтотуп, бирок камералар азыркы күнгө чейин толук орнотулду элек. Жалал Абад шаарынын 12 жер, мисалга Жалал Абад шаарынын 12 жерге орнотулган болсо, азыркы күндө Жалал Абад шаарынын 11 жерге орнотулган. Бишкек ош жолунда деле 23 жерге орнотулган. Жалал Абад казарма автожолунун 6 жерге орнотуш керек, ал жерге 4 жерге орнотулган. Калган камералар орнотулду элек. Долбоор алкагында Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги тарабынан аткарыла турган иштер жасалган. Ал эми шаардагы жолдордун сызыгынын жаңыланышы пландык жумуш экендиги, коопсуз шаарга мунун эч кандай тиешеси жок экендиги айтылды. Бул негизинен коопсуз шаар 2 долбоору Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан ишке ашып жаткандыктан бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын санариптик министрлиги тарабынан мындай көзөмөлгө алынууда да. Ошон үчүн биз кайсы убактан баштап иштеп кетерин, кайсы ушул числодон баштап мына ушул убактан иштеп кетет деген сөздү айта албайбыз да. Буга чейин санариптик өнүктүрүү министрлиги долбоордун 2 баскычын ишке киргизүү 2022 жылдын март айына бара тургандыгын, кийин болсо июнь айында толук ишке кирерин жарыялаган. Ал эми коопсуз шаар 2 долбоорун уткан кытайлык компания 7 облус, 2 ири шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.